ключевые вопросы цифрового будущего Кыргызской республики. Digital Кыргызстан 3 эл аралык платформу санарип чөйрөнү өнүктүрүүгө багытталган мыктаянча, ага чет элдик жана өлкөнүн алдыңкы адистери чогулуп тажрыйба алмашат. Бул форум санариптик өнүктүрүү министрлигинин колдоосу менен уюштурулган. Технологии, финансы и инновации на одной площадке. Бүгүн бир аянтчада технологиянын, финансынын, инновациянын өкүлдөрү жолугуп жатат. Мындай форум өлкө үчүн өтө маанилүү. Себеби санарип бир ордунда турбайт, ал күн сайын өнүгөт. Ошол себептен биз жаңы технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, тажрыйба алмашабыз. Ошондой эле бизге бул аймактан инвестиция тартууга жакшы мүмкүнчүлүк болот. Вместе мы сможем не только прокормить искусственный интеллект, но и сделать его инструментом для развития наших стран. Иш-чарага мамлекеттик сектордун, бизнестин, жөнгө салуучу органдардын, банктардын, финтех компанияларынын, санариптик трансформация чечимдеринин провайдерлеринин алдыңкы өкүлдөрү катышты. Эске салсак, эл аралык форум Кыргызстанда 3-чү ирет өтүп жатат. Основная цель мероприятия – это, естественно, придать импульс развитию экономики Кыргызстана. Бул форумдун негизги максаты Кыргызстандын экономикасынын көтөрүлүшүнө салым кошуу. Себеби аянтчага эл аралык мыкты адистер келишти. Ошондой эле коомдун санариптешүүсү менен катар тажрыйба алмашуу болуп саналат. Бизде салтка айланып калгандай эле быйыл 1-Бишкектен баштадык. Эми мындай иш-чаралар Казакстанда, Өзбекстанда дагы өтөт. Форумга өлкөнүн банк тармагынын өкүлдөрү да катышууда. Алар өздөрүнүн санариптик кызматтарын сунушташат. Алардын ичинде Айыл банкы берекет тиркемесинин жаңы версиясын тартуулады. Активно привлекает именно... Бул форум банктык чөйрөгө өзгөчө көңүл бурат. Себеби санариптештирүү дал ушул тармакка абдан керек. Биз бул форумга өзүбүздүн береке 2.0 тиркемебизди көрсөтүүгө алып келдик. Тиркеме кардарлардын ыңгайлуулугун эске алуу менен иштелип чыккан. Ошондой эле Кыргызстандагы ишкерлерге керектүү кызматтар кошулган. Эске салсак, форум санарип коомдун өнүгүшүн көздөйт. Ошондой эле Кыргызстандын экономикасынын өсүшүнө кошумча дем берүү, эл аралык кызматташтыкты колдоо жана келечектүү ири долбоорлорду өнүктүрүүдө салым кошот. Телегетелев Руслан Броненко, ЛТР, Бишкек.